Баарыңарга салам. Кыргыз элине дүйнө эли таң калып бүтпөйт. Кайра болгон революция, көчмөндөр оюндары жана башка. Жакында Кыргызстан Түркия мамлекетине дүң деп таанылды. Кыргызстандык келин Стамбул шаарынын Аба майданында көз жарды. 8 февралда 26 жаштагы кыргызстандык кош бойлуу келин Шахсанам Кабылжан Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан Түркиянын Стамбул шаарына учуп келген. Анын толгоосу Аба майдандын транзит бөлүмүндө башталып, Стамбул Аба майданынын дарыгерлер тобу ыкчам келип, келинди төрөтүшкөн. Андан соң үй бүлөсү менен шаардык мамлекеттик ооруканасына которулган. Учурда Шахсанам Кабылжан жана ымыркайы оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Оорукананын дарыгерлери экөөнүн абалы туруктуу экенин билдиришкен. Бул кабар түркиялык сыналгы каналдарда Стамбул Аба майданында төрөлгөн алгачкы ымыркай деген темада байма-бай көрсөтүлүп, төрөлгөн ымыркайдын атасы Мухаммад Али Исмаилов Түркия өкмөтүнүн өз чүрпөсүнө жарандык берүүсүн өтүнүү жана үй бүлөдөгү 3-чү чүрпө болгон кызына Стамбул атын бергиси келгендигин кабарлады. Эмне дейбиз? Атуулдук сезим күчтүү уул кыздарыбыз каякта төрөлбөсүн, жүрөгү кыргыз деп согуп турганы жакшы. Ошондой мыкты азаматтарыбыздын бири Турдакын Усубалиевдин унаасын оңдоп түзөп сактап жүргөн. Эми ал тарыхый маанидеги унаа тарых музейине өткөрүлөт. Кочкор өрөөнүнүн бакаяттуу тургуну Турдакын Усубалиевдин автоунаасын президент Садыр Жапаровго белек кылды. Бул боюнча өлкө башчы соц баракчаларына жазды. Турдакын Усубалиевдин автоунаасын алганым сыймык. 0001 ФИА номерлүү автоунаа 1970 жылы Турдакын Усубалиевге берилген. Бул автоунаанын өмүрү жана ишмердиги биздин өлкөбүздө болгондуктан аны короомдо, көздөн далдоодо каткан болбойт деген ойго токтолдум. Мындай баалуу тарыхый буюм баарыбызга тең орток, баарыбыздын энчибиз. Заманбап автоунаалардын түрү жайнаган азыркы заманда жаш муун көрүп, ата-бабаларыбыздын кандай унаа тээп, жок эле дегенде кандай шартта жашап иштегенин элестетип алышса, алар үчүн тарбия. Ошондуктан Турдакын Усубалиевден калган автоунааны Улуттук тарых музейине белекке тартуулоону туура көрдүм. Балбак Төлөбаев кетип, ордуна ким келди? Премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругу менен Балбак Төлөбаев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруудан өз арызынын негизинде бошотулду. Бул тууралуу 9 февралда мэрияда өткөн жыйында белгилүү болду. Өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен Борбор калаанын жаңы мэри шайланганга чейин шаар башчылыгынын милдетин аткаруучу болуп Эрмек Нургазиев дайындалды. Нургазиев ушул эле күнү мэриянын аппаратына тааныштырылып, буга чейин Эмма строй курулуш компаниясынын башкы директору болуп иштеп жатканы айтылды. Эске салсак, өткөн жылы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын талапкери болуп барган. Ошондой эле ижарачылардын жолугушуусу учурунда ал бир аялга кол көтөргөнү соц тармактарда талкуу жараткан. Айтор, мэр болуп ким келбесин шаар ичин оңдоп түзөп, башаламан курулуштарды токтотса экен. Азырынча мэр тарабынан эмес, УКМК тарабынан уруксаатсыз үй курган компаниялардын курулуш иштери токтотулду. УКМК тарабынан буга чейин Бишкек шаарында курулуш иштерин жүргүзүүгө тийиштүү жана уруксаат документтерсиз эле көп кабаттуу үйлөрдү куруу фактылары аныкталган. Тагыраак айтканда, буга чейин тиешелүү кызматтардын колдоосуна ээ болуп алып, узак убакыттан бери курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп келген ири курулуш компаниялары аныкталганын УКМК ачыктаган. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына жана курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө укуктук баа берилет. Мыйзамсыз тургузулган объектилер инженердик коммуникациядан ажыратылып, курулуш иштери токтотулган, деп айтылат УКМКнын маалыматында. Жумуштан, саясаттан чарчадыңызбы? Анда туура эс алууну бизге атайын адис сунуштайт. Жогорку категориядагы дарыгер невролог Инесса Колчу АФ.ру сайтына берген маегинде өнөкөткө айланып калган чарчаңкы абалдан кантип чыгуу керектигин айтып берди. Бул тууралуу Известия басылмасы кабарлады. Абалды жөнгө салуу үчүн жумуштан кийин эс алууга көбүрөөк убакыт калтыруу керек. Дем алыш күндөрдү да унутуп калбаңыз. Жумуш учурунда 1–1,5 саат сайын бир аздан тыныгуу жасап турганы жакшы. Эгер адам отуруп же мээге күч келген жумушта иштесе, эс алуу учурунда дене тарбия көнүгүүлөрүн жасаганы оң, деди невролог. Жакшы эс алганды унутпаңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.